Саламатсыздар, урматтуу комуз сүйүүчүлөр. Сиздерге анда азыр Залкар комузчу төрт аягы тең жорго талант улуу акын комузчу куудул дастанчы Токтогуз Сатылгановдун Тогуз кайры тең күйүсүн чертип берейин. Бул күйдө да ошо Кайран Током бүт өмүрүнүн ичине камтыган күй экен. Ошол азап тозокту көргөн кайрыктар күйдө баяндалып айтылат. Биринчи кайрыгында ошол Баймунаптар Анжан көтөрүлүшүнө катышкан 1898 жылы деп Токтогулду сүргүнгө айдатканда ошо туугандары менен коштошуп апасы ыйлап аялы кучагынан чыгарбай бостоп Топчубай деген уулу артынан ээрчип кош ыйлап сыздаган кайрыгы. Экинчи кайрыгында ошо орус солдаттар балдырап сөзүн түшүнбөйт экен, каяша кылгандарды кундак менен уруп ээн тала эрмечөлдүгө карышкырга кускунга жем кылдырат экен кайран айдалып бараткан айрым кыргыздарды. Үчүнчү кайрыгында ошол Москвага айдап Каспий деңизи аркылуу Астрахан деген жака ошол жерден да каяша кылып кайрат көрсөткөн кыргыздарды кишен пишени менен деңизге ыргыткан экен орус солдаттары. Төртүнчү кайрыгында Москвадан Сибирге айдалган кордугу сүрөттөлөт. Жолдо азап тозокту көргөндөрү. Бешинчи кайрыгында түрмөдө сыз жерге жатып сыздаган кайрыгы. Алтынчы кайрыгында Сибирде карагай жыгып кордук көрүп кыйналганы. Жетинчи кайрыгында кышында качып жол таппай колго түшүп калып сабалып көргөн кордуктары. Сегизинчи кайрыгында элдерге жетип, анан тогузунчу кайрыгында кетме төбөгө келсе энесинин көзү көрбөй бурма ыйлап Топчубай деген баласы кайтыш болуп кетет. Аялы башка бирөөгө тийип кетет. Тогуз кайрык деп Кайран Током чыгарган экен. Бүтүндөй өмүрүндө көргөн азап тозогун ичине батырган күй экен. Ошондо 8 кайрып четкенде Серкенин ниети бышкан күй, 9 кайрып четкенде Токтунун ниети бышкан күй. Кайран 9 кайрыгын толкундап кыргыз уккан күй. Токтунун ниети бышкан күй, Токтогул тоодон чыккан күй. Тобуна келип четилген Токтогулга кутман күй.